Парламентте адилеттик, чындык үчүн күрөшүүгө даярбыз. Мындай пикирин Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев Талас облусунун Кара Буура районуна караштуу Аманбаев айылынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда билдирди. Кичи мекенинде талапкерди жылы тосуп алышты. Туура тандоо жасоо жогорку кеңешке татыктуу адамдардын келүүсүнө шарт түзөп турганын айткан Жээнчороев чогулгандарды курулбадагы алданбоого чакырды. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деп. Оппозиция деген бул биринчи дос. Бийликтин биринчи дозу. Кышайып баратсаң түздөйт сени. Тура эмес кылып атсаң сен кулайсың, мону ондоп кой деп айтат. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз, биз бир эле сын эмес, биз кошо сунуш менен кошо айтабыз. Бизди кошуп турган эмне болуп атат? Бул платформабыз. Бул биздин көз караштарыбыз. Уурулар менен күрөшүү, коррупционерлер менен күрөшүү. Бирок эң негизгиси бул тизмеде билим бар балдар. Партиянын тең төрагасы Кызыл Адыр айылында дагы болду. Шайлоо өнүктүгү тууралуу маалымат берип жатып, учурда Кыргызстанда абал абдан оор экенине токтолду. Кымбатчылык каптап, мамлекет өткөл мезгилде жашап жатканын кошумчалады. Талапкер өлкө багытын өзгөртө ала турган адамдардын парламентке келүүсүн кыйын кырдаалдан чыгуунун бир жол катары сыпаттады. Шайлоо эгерде таза өтсө, эл кабыл алса, мамлекетибиз Кыргызстан эли өнүгүү багытына жакшы тарапка багытталабыз. Ошон үчүн биз элдик депутаттарды жалпы элдин кызыкчылыгын коргоого, бир өрөөндү кызыкчылыгын коргоп жүргөн эмес, жалпы элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин алдыга жыла турган стратегиясын көрө турган, ошого билиги жете турган тайманбас депутаттарды шайлашыбыз керек. Тургундар Мирлан Жээнчороевке жана ал жетектеп бара жаткан Альянс партиясына ишеним көрсөтүп, колдой турганын билдиришти. Жаргылчакка тегиз беттүү таш керек болсо, өлкө келечеги үчүн теги жакшы баш керек деген таластыктар Санжырага дагы сар эсеп салып өтүштү. Айтымдарында Жээнчороевдин ата теги нарыктуу, эл кадырлаган адамдардан болгон. Ал эми уулу Мирлан Жээнчороев өлкө келечегин баарынан жогору койгон мекенчил адам катары чоң саясаттан өзүнүн ордун таба алды. Муну сыймыктануу менен айткан тургундар мурдагыдай жек жаатка бөлүнбөйлү деп, эл уулун колдоп ак батасын беришти. Өзүнүн деңгээли да ошого жетти. Мезгили да жетти. Элди де сагынткан убагы. Мындан артык баланы айта албайбыз, айланайындар деле. Туура түшүнүңүздөр. Мындай балдар мезгили менен жолугат. 10 жыл бою бул шаардан өтүп жүргөн. Ушу шаарда түштүктүндү колдогон баланы энчимиз колдобойбуз. Колдоюк. Ак жол болсун. Мирлан, буйруса эл үчүн иште. Кана чынар. Рахмат. Бюллетенде Альянс партиясы номер 3 тизмеде Мирлан Жээнчороев номер 1. Добуш бериңиз.